Саламатсызбы мекендеш? Бул жолу биз Нарындагы талкаланган Кумбел жайлоосу тууралуу кеп кылабыз. Бир кездери көйкөлүп, көк жашыл болгон Кумбел акыркы жылдары кен казган компаниялардын курмандыгына айланып барат. Жергиликтүү тургундар 10 жыл мурунку жайлоо менен азыркысынын айырмасы асман менен жердей. Акыркы убактарда мал жандык себепсиз өлүп, чыгымга учурап жатабыз дешет. Биз менен кошо барган эколог бул жайлоонун тагдыры бара-бара кумтөрдүн тагдырын кайталайт деп коңгуроо кагууда. Чолпон Нуралиева өмүрүнүн жарымын үй бүлө, бала бакырасы менен ушул жайлоодо өткөрүп келаткандардын бири. Мен жайлоого чыкканыма 30 жылдай болду, 31-32 жылга келди уже. Жаш келин болуп келгенден бери ушу жайлоодобуз. Бала бакыраны багыш керек. Баланы баккан үчүн монтип оокат кылабыз, курут жаябыз, уйду сайбыз, сүзмө кылабыз, май кылабыз, тартыш керек. Ушунтип оокат кылабыз. Бул үй бүлөнүн 8 баласы бар. Бирок алардын бирөөнө да пособие алышпайт. Жалгыз кирешеси 4 түлүктөн гана түшөт экен. Ал эми 4 түлүктүн абалы жайыттан көз каранды эмеспи? Чолпон айым жайыт жылдан жылга кунарын жоготуп баратат дейт. Мен азыркы жайырмасы асман менен жерде 10 жыл мурун жайлоосу деген жап-жашыл болуп турчу. Жап-жашыл келгенде буту шиберден суу болуп турчу. Азыркы жайлоосу болсо келсек күздүн күнкүдөй келебиз. Күздүн күнкүдөй окот, чөптөр, тайкы. Кумбел жайлоосу өткөн жылы бир топ күн бүтүндөй Кыргызстанга дуу болуп турду. 2020 жылы июнь айында Жергетал айыл өкмөтү менен Кочкор районунун айрым тургундары Кумбелдеги жайытты талашып жол тосушкан. Атүгүл кагылыш да болуп, 100дөн ашуун адам суракка чакырылган. Маселеге Нарын облусунун жетекчилиги аралашканы менен ушул күнгө чейин так чечиле элек. Талаштын негизги себеби жайыттын тарып, ал эми малдын көбөйүп баратышында. Ал эми жайыттын кыскаруусун жергиликтүү эл Кумбелде кен казуу иштери көбөйгөнүнөн көрөт. Алардын бири малчы Турузбек Мамбеталиев. Келгичекте мына момундай болчу кызым. Ушундай жерлер болчу. Тоо жерибиз бүт эле сон болчу. Азыр бүт эле касып басып салды. Негизи бизге менин өсүм немемде бизге кереги деле жок эле. Ушу шахты, пакты иштетип биштеткенчи. Бул баары бир бала бакырага эмеге зыяны бар бунчу. Мына биз коо кетебиз, тиякты карайчы. Келечек жаман болуп атпайбы, келечек? Жайыт тарап атат. Мына кыпчылып келип отурдук, ар кайсы октугачы. Болбой калды. Сон жайыттар бар болчу. Касылган боюнча калды. Көмгөн жок. Жерлер көмүлбөй турат ушул убакка чейин. Адамдар кырсыктаган жерлер да болду. О саржон деп коет боякты. Ошонун баш жагын көмүлбөй алган мурунчу. Ошонун баарыны айылдан бала бакыра келип касып, алтын чайкабыз деп басылып өлгөндөр болгон. Кумбел жайлоосунан кен казуу аракеттери 2005 жылы башталган. Анда Ракизол, Кумбел ресурс, Кумбел ЛТД аттуу жеке компанияларга кен казуу үчүн лицензиялар берилген. Бирок Кумбелде тийиштүү талаптар аткарылбагандыктан Ракизолдун лицензиясы геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттиги тарабынан тартылып алынган. Кийин жогорку сот компаниянын лицензиясын кайтаруу боюнча чечим чыгарган. Жалган лицензия деген айып Кумбел ЛТД компаниясына дагы геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттиги тарабынан коюлуп, бирок 3 ирет соттук инстанциядан жеңилишкен. Ошол кезде чыккан маалыматтарга ылайык Кумбел ЛТД 6 гектар жер, Ракизол 9 гектар жерден 400 000 тоннадан ашык руда казган. Бирок отчетунда 760 грамм гана алтын өндүрүлгөн деп көрсөткөнү айтылат. Ал эми Кумбел ресурстун ошол кездеги ишмердүүлүгү тууралуу так маалымат жок. Жергиликтүү тургундар жер экология бузулду деп 3 компаниянын тең иштешине каршы болушкан. Аягы чыр чатак менен аяктаган.
коопсуздук эрежелерин сактабай калктын саламаттыгына зыян болуп жатат деген негизде 2011 жылдын аягында жергиликтүү тургундар алтынды каздырбай токтотушкан. Бирок Кумбелден алтын өндүрүүнү каалагандар 2018 жылы кайра пайда болгон. Ал жылы Minerals аттуу жеке компания 4300 гектарга жакын аянтты чалгындоого лицензия алган. Чалгындоо иштерин 2018-2019 жылдары жүргүзгөн. Бирок алтын комбинаттын иштешине жергиликтүү эл каршы болгон ызы-чуу менен коштолгон жыйындар өтүп турган. Анда элдин бир тобу иштебесин десе, айрымдары жумуш менен камсыз болуу үчүн иштетүү керек деген ача пикирлер айтылганын жыйынга катышып жүргөн тынчтыктан уктук. Бийлик менен жыйналышына барганбыз. Азыр жыйналышына барганда эл 2-3кө бөлүнүп турушат. Бир тууган менен бир тууган азыр бирөө иштейт экен, ал макулдугун берип атат, иштебегени макулдук бербей атат. Мына былтыр жыйналышка катышканда бул Ринат токтот деп эле көп эл токтот деп эле айтканбыз. Ошондо чыгып кеткен, токтотпойм, баары иштейм деп эле кетип калган. Ошо менен турушат азыр. БЦР курулат деген. БЦР курулганда быйылкы жыйналышында келгенде БЦРди 5 жыл күтөсүңөр, 5 жылдан кийин БЦР баштап берем деп койгон. Анан 5 жылга чейин алтынды касып алып кетип калса, БЦР ошол боюнча калат да, элди алдаган эле нерсе болуп атат да. Каршылыктарга карабай, Minerals Кумбелдеги ишин уланта берди. Ачык маалымат булактарына караганда, бул компаниянын учурдагы ээси Айбек Турдубаев, директору Ринат Субанов. Компания 2017 жылдын аягында кайра каттоодон өткөнгө чейин Айбек Турдубаев директору болчу. Ал эми ээлери катары Ават Салихов жана Темирлан Токобеков аттуу адамдар көрсөтүлгөн. Компания лицензия алгыч акты депутат Аларбек Абжалиевдин уулу Темирлан Токобековго катталган. Абжалиев ошол кезде президент болуп турган Сооронбай Жээнбековдун кудасы жана өлкөдөгү маанилүү иштерге кийлигишип турат деп эсептелчү. Абжалиев кийлигиши тууралуу кептерди четке каккан. Кадрлык саясатка эч кандай мен аралашпайм. Мен өзүмдүн депутаттык жумушум бар, өзүмдүн жумушум тегерегинде гана иш аткарам. Кыргызстанда 2020 жылдын октябрында бийлик күч менен алмашылды. Эми Абжалиев президенттин кудасы деген статустан түштү. Анан калса Улуттук коопсуздук комитети 2021 жылдын мартында Абжалиевке мыйзамсыз баюуга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бир топ убакыт чет өлкөдө жүрүп кайткан соң ал 20 миллион сом төлөп, натыйжада абакка кирбестен жогорку кеңештеги ордуна кайра кайтып келди. Ошол эле учурда Minerals компаниясы 2021 жылдын 1 мартына чейин тынымсыз иштеди. Андан соң кен байлыктарды изилдөө боюнча жергиликтүү эл тарабынан түзүлгөн курамына 40-ка жакын киши кирген комиссия компаниянын иши токтосун деген чечим чыгарган. Бул ирет элдин каршылыгын компаниянын бийликтеги таасирдүү таянычы токтото алган жок. Ринат Субановдун айтымында азырынча жаңы шайланган жергиликтүү бийлик тарабынан комиссия түзүлө элек. Ошондуктан компаниянын кайра иштөөсү боюнча сүйлөшүүлөр жүрө элек. Компаниянын берген маалыматына ылайык, жалпысынан 1 жылга жетпеген убакта 2,5 гектар жерден 360 000 тонна руда казылган. Курамында болжол менен 300 килограмм алтын бар. Бул казылган руданын бир бөлүгү Карабалта шаарында жайгашкан байытуучу фабрикаларга ташылып келинип, азыркы учурда иштетилүүдө. Minerals азыр ишин токтотуп, жумушчуларын, техникаларын алып чыгып кеткен. Кен казылган аймакта кароолчуларын гана көрдүк. Бирок алтын издеп казылган жерлер ошол бойдон ачык калган. Аймакка барган эколог көз карандысыз Жашыл энергетика коомдук фондунун өкүлү Анара Султангазиева бул нормага келбеген көрүнүш, мунун арты чоң чырга алып келет дейт. Биз азыр көрдүк. Ошол сен айткандай жана Кумтөрдөгүдөй эле чоң коогаланга, анан кийин элдердин ушу наразычылыгына алып келет. Бара-бара ага деле аз эле убакыт калды болуш керек. Мыйзамга жана эрежеге ылайык ошол казылгандан кийин чалгындоо болобу, казып алуу болобу, баягы ушул казылган жерлердин баарын оңдоп, түздөп, анан кийин үстүнө чөп өстүрүп кетиш керек, мындайча бак отургузуп дегендечи. Келе жатканда ушул жерде бир көлчө бар экен. Малдар ичип атат.
негизи чалгындоо иштерине, анан кийин ушу казып алуу иштери деле ушу бизде баягы жерди баягы бурение, жердин астынан алуу ыкмасы менен алыныш керек да. Анан кийин ачык эле казып эле анан жардырган бул аябай одоно эреже бузуу деп саналат. Лицензия алдык деп эле эмне тиги жерди жардырып эле талкалай бериш керекпи жайытты. Андай болбойт да. Анын эрежеси бар да. Техникалык эрежеси бар, экологиялык эрежелери бар. Минералс компаниясынын директору Ринат Субанов алтын казылган аймакта фабрика куруп, кенди гравитация, флотациялык ыкма менен иштеген убакта дагы экологиялык катастрофа болбойт деп кепилдик берүүдө. Дрондор тартылган кадрларда Минералс компаниясы алтын казган аймак көрүнүп турат. Бул жарылган тоонун аты Алтын тоо деп аталчу. Жанында жайлоого чыккандар отурукташкан. Бул экөөсү турган жерден бул жак алтын казылып, таштары бияка үйүлгөн экен. Бул кырдын ар жагында эле алтын казуу иштери жүрүп атат. Азыр эми токтоп турат, бирок ошол жакта жүрөт экен. Мындан бир чакырым ылдый жакта эле адамдар жашап атат. Малдар жүрөт топтоп. Мындай кандайдыр бир зыяндыгы, терс таасири барбы ушунун? Ушу 8 жыл бою казып, була эгерде ушинтип жыя берсе, өздөрүнүн дагы ушу техникалык баягы калдыктарын ушул жака ташташып ыргытышат экен. Калай армылар жатат да. Анан кийин ушулар ылдый ишкен бияк жак. Ушулар жыя берсе, анан кийин буга кулайт да. Малга кулайт, адамдарга, тетиги агып аткан сууларды бөгөт кылат. Аябай буякта деген айтып атпайм, жол бар экен. Өйдө жакта дагы жайытка чыккан баягы жайыт жери бар турбайбы? Ошол жака ушул унаа менен өтүшөт экен. Эми ошолордун жолу торолот. Мындай айыптоого компаниянын жетекчиси экологиялык жана техникалык коопсуздук толук сакталган. Долбоорлор жазылып, экспертизадан өткөн. Жыл сайын экологиялык уруксаттар алынып турат. Бул үчүн атайын адистер иштейт деп ишендирүүдө. Жер казынасы жөнүндө жазылган мыйзамда пайдалуу кендерди ачык ыкма менен казган уюмдарга бир топ милдеттер жазылган. Биз алардын маанилүүсүнө токтоло кетсек. Абаны, жерлерди, токойлорду, сууну, ошондой эле имараттарды жана курулмаларды кенди пайдалануу менен байланышкан иштердин таасир этишинен сактоо. Кенди пайдаланууда бузулган жер участоктарын аларды андан ары пайдаланууга жарактуу абалга алып келүү. Жумушчуларга жана жабдыктарга коркунуч жараткан жерлерде көлмөлөр, суу толтурулган казынтылар жана башка жерлерде алдын ала эскертүүчү белгилер орнотулушу керек деп жазылып турат. Андан тышкары өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин коопсуздук эрежеси бар. 2018 жылдын 24 апрелинде кабыл алынган ал эрежеде ачык ыкмада кен казгандардын жоопкерчилиги каралган. Ага ылайык эгер компания эл каршы болуп жабылып кеткен күндө дагы бир топ чараларды көрүшү керек. Алардын негизгиси бул адамдардын жана жаныбарлардын казылган карьерлерге кулап кетүүсүнүн алдын алуу. Кашаттан 5 метр алыстыкта, бийиктиги 2,5 метрден кем болбогон тосмо коюлушу керек. Бирок биз мыйзамда жана эрежеде көрсөтүлгөн бул талаптардын бирин да байкай алган жокпуз. Бери дегенде тилке кооптуу экенин эскерткен белгини да көрө албадык. Минералс 2020 жылга чейинки Кумбелдеги иштери, коомчулукка көрсөткөн финансылык жардамдары, мамлекетке төккөн каражаттары жана комбинаттагы коопсуздук эрежелерди кантип сактап жаткандары тууралуу 4 башка брошюра чыгарып элге тараткан. Анда айлана чөйрө компаниянын жетекчиси тарабынан милдеттүү түрдө корголот деп бир эмес бир нече жолу жазылып турат. Атүгүл кен казылган аймакты коргоо комбинаттын иши жабылса дагы жүргүзүлөт деп так жазылган. Компания Кумбелдеги рекультивация иштерин кенди казуу иштери аяктагандан кийин долбоорго ылайык жасаарын билдирди. Рекультивация иштерин жүргүзүү үчүн компания тарабынан долбоорлор даярдалып, керектүү болгон экспертизалардан өткөн. Рекультивациялык чөптөр ачылып, өз убактыларында белгиленген акча каражаттары компания тарабынан топтолуп келүүдө. Рекультивация иштери кенди казуу иштери аяктагандан кийин биздин компания тарабынан долбоорго
ылайык жүргүзүлөт. Лицензияга ылайык кен казуу иштери 2030 жылга чейин жүргүзүлөт. Ал эми тоо кен тармагы боюнча расмий жооп бере турчу орган тагыраагы өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетине Кумбел тууралуу берген суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Алгач суроолорду басма сөз кызматына 8 сентябрда жөнөткөнбүз. Жооп эртеси берилерин катчы билдирген. Бирок эртеси жооп келбегендиктен 11 сентябрда интервью алуу тууралуу дагы бир ирет эскертип жазганбыз. Анда кийинки жумада кайрылуубузду ошол учурда адистер даяр эмес экендигин телефон аркылуу билдирген. Бирок кийинки жумада дагы жооп ала алган жокпуз. Андан бери бир нече ирет телефон чалып, жеке баракчасына кайрылып жаттык. Баары жоопсуз бойдон калды. 6 апта жарымы кен, жарымы жайлоо болуп калган аймакта жашагандар араса табалда. Жайытты сактап калуу үчүн бийликтен дагы жардам сурап кайрылышты. Ушул жайлоо менен оокат кылганбыз, баарыбыз тең эле жайлоо менен оокат кылып атабыз. Анан ушул биз бийликке айтып кетербиз. Ушул алтынды токтотуп эле берсе бизге жакшы болгон атат.